жаңгак мөмө токойлору бул биздин республикада чоң аянттар дейилет. Бул баягы жалпы биздики ошол Жалал Абад анан Ош областындагы Өзгөн районунда өскөн аянттар. Бизде ошол жаңгак токойлорунун бул баягы дүйнө жүзү боюнча эң чоң аянт дейлеген жаңгак токойлору. Биз баягы табигый түрү менен көбөйгөн, табигый жол менен өсүп чыккан. Ошол жаңгак токойлор менен биз башка мамлекеттерге дагы баягы атыбыз чыккан. Анан ошол эле учурда ушул жаңгак токойлоруна биздин азыркы учурда Жалал Абадтагы жана Оштогу Өзгөн районундагы жаңгак токойлордун жакын жайгашкан жана ошол эле ошол токойдун арасында калктуу конуштар жайгашкан. Ошол биз эсептеп көрсөк ошо 200 миңге жакын биздин жарандар жашайт экен ошол жаңгак токойлоруна. Ал эми ошол жалпы Кыргыз Республикасынын токой баягы мамлекеттик токой фондусуна жакын жайгашкан калктын саны 2 миллионго жакын экен. Ошол баягы 450 айыл өкмөт болсо ошонун 282 айыл өкмөтү биз менен мындайча айтканда мамиле кылып атат да. Анан ошол Жалал Абадтагы ошол жанагы жайгашкан элдин баягы өзүңүздөр билесиздер, жергиликтүү элдин негизи каражат булагы болуп, бул мал чарбачылыгы болуп эсептелип атат. Ал жакта айдоо аянттары жок эсе, сугат аянттар, баягы кайракы жерлери бар, бирок өтө аз баягы аянттар. Ошондуктан алар көп учурда жанагы мал чарбачылыгына көбүрөөк басым жасашып, мал чарбачылыгын баягы малдын саны көбөйүп, башы көбөйүп, биздин токойго баягы басым өтө жогору болот да. Мисалы үчүн жана жайытка барып, кээ бир учурда кээ бир токой чарбаларында бизде мисалы үчүн баягы бир баш кара мал болсо, 1 гектарга басым жолусу 4 баш жанагы кой же эчки болсо, ошол жанагы норма, эми бул оптималдуу нагрузка деп коет. Ошол оптималдуу сандан кээ бир учурларда көптөгөн эсе мал кирип, ошол жана жайыттын баары деградацияга учуруп атат да. Ошол эле учурда баягы алыскы жайыттардан келатып биздин токойго кирип, күзүндө кирип жайып кеткен учурлар болуп атат. Ошондо жана малдын баардыгы санынын көптүгүнө байланыштуу биздин жанагы жаңгак токойлорундагы табигый кабылына келүү процесси өтө төмөнгө түшүп кетти. Ошол эле учурда жана биз отургузган баягы экме токойлордагы мал менен мал жеп коюп атат да. Анан ошол көп учурда биз ошол жанагы отургузган көчөттөрүбүздү мал жеп коюп, ошондуктан биз азыркы учурда айласыздан бул эми баягы кошумча каржы булактарын талап кылып атат. Биз ошолорду кооруп атабыз да, торлор менен кооруп. Ал коорубасак биз жөн эле баягы акчаны талаага чачкандай эле болуп атабыз да, себебинде мал жеп коюп атат. Ошондуктан жанагы жаңгак токойлордун астындагы жанагы ар кандай бадал өсүмдүктөрү, мөмө жемиш өсүмдүктөрдүн баардыгын калыбына келтирип, анан ошол эле учурда жана сиз көтөргөн маселе жанагы кары картаң бак дарактар көбөйүп кеткен. Жаңгак токойлорунда дагы көп. Ошол жана жаңгак токойлордун кары картаңдардын естественно баягы табигый жол менен жанагындай шарт түзүп берип көбөйүүсүнө, анан жанагы кары картаңдарды азайтуу максатында да иш-чаралар жүргүзүп атабыз да. Анан көп учурда жанагы дагы кошумчалап кетчү нерсе, бул баягы жанагы жарандар, биздин токойдун арасында жашаган жарандар, жакын жайгашкан жарандардын баардыгы ушул токойдон отун көп алат да. Отунду көп кыйып атышат. Ошондуктан биз жанагындай көмүрдү киргизүү боюнча ошолордо база түзүп, ошолорго элдерге арзаныраак жанагындай көмүр берсе, ошол жанагы токойдун жаңгакты жакпайт, баягы токойдун ошол жаңгактын астындагы өскөн бадалдарды кыйып жагып атышат да, долоно, алма, жанагындай ак чечек эмелердичи, андан тышкары жана бадалдарды. Ошондуктан ошолорду азайтуу максатында жанагындай мамлекет ушул көп учурда жанагындай базаларды түзүп берсе, ошол көмүрү алып жагып, өзүңүздөр билесиздер, бизде баягы түштүктө көп учурда бир чөгүн чайды кайнатса дагы бир мындай таңгак отунду пайдаланат да. Ошондуктан ошону азайтуу керек. Ушуну элге дагы ушуну жеткириш керек да, элдер түшүнүш керек. Ошол жаңгак, ошол токой булардын дагы дополнительно баягы кошумча булагы дегенде ошол жаңгактын мөмөсүн ошол эле биздин жергиликтүү тургандар терип алат да. Ошондуктан ошол анан ошол көйгөй да бар. Бизде жанагындай
табигый өзүнүн калыбына келүүсү боюнча дагы жаңгак жерге түшүп өсүп чыгыш керек да. Ошону калтырбастан терип кетип атышат да, ошол дагы көйгөй бар да.